Асанбек Стамовдун Нөшөрдөн кийин аттуу повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Дыйканбек түн ортосу оогон ченде үйүнө келди. Курбулар сыга кучакташып туруп ажырашышкан. Дыйканбек кетер замат аргын электрди өчүрүп, жаман раскладушкага күп эте кулады да, улам бир жан башына оодарыла уктай албай чабалактап жатты. Ал канча аракеттенсе да Дыйканбектин элесин көз алдынан алыстата албай койду. Анын атайы бир чоң эмгек бүтүргөнүн мактаныч кылып түн ортосунда тынчын алганына ызаланып, көрөбүз сенин кыйындыгыңды деп кобурап жиберди. Дыйканбектин чыгармалары жөнүндө акыркы жылдары көп сөз боло баштаган. Ошону эстегенде аргындын чындап ичи күйдү. Мактайт деген ушу экен деп эле чуу сала беребиз. Ал гениальный эч нерсе жарата элек. Урдум мыктылыгын. Ушул ою ага кубат берип, өңү күлүмсүрөгөн аргын бир аздан кийин көчүлүп уктап кетти. Бирок уйкусу тынч болгон жок. Ал уйкусунун ортосунда дагы кимдир бирөөгө улам кыжырлана, тишин кычыратып, калбайган эриндүү оозунан шилекей агып жаткан. Үйүнө келген Дыйканбек аргын жөнүндө ойлоду. Аны аяп, кийинки жылдары досунун чүнчүп, басылгансып жүргөн түрүнүн сырын бүгүн ачкандай, ага жардам берүүнүн жолун издеп жатты. Ал аргынды табияттан таланттуу адам катары түшүнгөндүктөн, аялынын кысымына чыдабай көрө каттын артынан түшүп кеткен тура. Аргынга жардам керек. Жанагы бүкшүгөн чөйрөсүнөн кутулмайын, анын иши оңолбойт деп ойлоду. Бирок аны ошол өзү айткан бүкшүгөн чөйрөсүнөн кандай чалып чыгаарын Дыйканбек билген жок. Бирок аргынды канчалык аяганы менен Дыйканбектин көңүлүндө бир күдүк ой туруп калды. Коштошордун алдында кызып калган аргын аялын кайдыгерлик менен жамандап кирген. Талантымды мүлжүп жаткан ушул эле өз катыным. Ошонун кордугуна чыдап жүргөн мени эрде. Менин силердей колу жолум бош эмес. Атыр күлсүз эч жака чыга албайм. Натура издеп талаага чыксам да шоңшоюп кашыма туруп алып, акылдуусуна берет. Кээде мени ушул сасык сарайга камап коюп, өзү баланча подругамдыкына кеттим деп дайынсыз жоголгонучу. Же бир жыргаган подругасы болсочу ата канат. Аргындын айткандары жөндүүдөй көрүндү. Бирок балдардын энеси болгон аялын жамандаганы Дыйканбекке жаккан жок. Эстүү эркек эч качан өз аялын жамандабайт. Аялды жамандоо мейкенди жамандоого тет эмеспи? Коньяк ичип кызымтал болгондугуна карабастан, ошол түнү Дыйканбек кирпик ирмеген жок. Атыркүл менен телефон аркылуу сүйлөшүп, алардын үйүнө бекер барыптырмын деп ойлогон сайын жүрөгүн бир нерсе өйгөнсүп, ичи ачыша, эми ошол санаа аны азизилдей ээрчип алды. Досунун жоругунан кылдай күнөм саноо адамгерчиликке жатпайт. Жигит деген турмушта кездешчү ар кандай майда барат нерсени көңүлгө албай кенен болушу керек деген кыязда өзүн соорото баштап, анан алыста 3 айдан бери кубаныч менен санаанын ортосунда алпурушуп жүргөн аялынын тагдырын, түйшүгүн ойлоп өзү да кейип кетти. Дыйканбекке баш оту менен берилип, анын ар ишине даяр турган кирпиги дирилдеген алсыз жарынын өмүрдү сүйгөндүгүн, анын кенендигин, тереңдигин ойлоп, ошол чабал аялдын эркине бир саам баш ийип кетти. Ал Дыйканбектин кээ бир адилетсиз жоругун көтөрүп, кээде Дыйканбек каржы алып, ал эмес чөгүп, жаш балача кежир мүнөздөрүн кармата баштаганда, аялы аны мээрбан энедей бат эле сооротуп койчу. Азыр өзүнүн ошол айрым бир одоно адилетсиз жоруктары жөнүндө ойлой, Дыйканбек аялынын алдында уялып кечирим сурап жиберди. Адамдар кызыкпыз. Бири-бирибиздин кадырыбызды алыста жүргөндө гана билебиз. Өмүрдүн чектелүү экендигин баалабайбыз. Ушул тыянакка келген Дыйканбек жибиген көңүлдүн деми менен отура калып аялына кат жазды. Биздин үйдүн куту, асыл кечим деп баштады ал. Анан өз иштериңдеги ийгиликтери жөнүндө жазгандан кийин жүрөгүн өйгөн сырын ак кагазга түшүрдү. Кошулганыбыздан бери далай жаз күздү көрдүк. Ошондон бери мага өйдө карай элексиң. Тил тийгизип бир да жолу көңүлүмдү калтырган жоксуң. Бөксө жеримди толуктап, ар дайым шам сыяктуу кашымда болуп, мени шыктандырып турдуң.
Чыгарманын түйшүгүн тарткан адамдын жары болуу андай адамдын кыял жоругуна чыдоо аял үчүн оңой жүк эмес. Сага ыраазымын. Менин башка таянычым жок. Кээде мүгдүрөп, үшкүрүнүп калам. Ошондо маңдайымдан сылайсың. Кээде жаным ачып жалгыздыкты издейм. Анда тоскоолдук кылбайсың. Кээде кирпик кирмебей өзүмө болгон ишеничимди жоготуп койгон учурум болот. Анда дем берип, улуу адамдардын өмүр жолу жөнүндө кеп саласың. Ал эмес чыгармамдагы өзүм байкабаган жакшы жагын таап, көңүлүмдү көкөлөтөсүң. Көп түйшүк тарткандыгым үчүн кечир мени. Дыйканбек кийинип эшикке чыкты да аялына жазган катты почтонун ящигине салып, ошол боюнча мастерскойун көздөй бет алды. Ал ээн үйүндө жалгыз уктай албасын билди. Мындай учурларда ал мастерскоюна баргандан кийин кадимкидей эс алып калчу. Ал жерде Дыйканбек жалгызсырабайт. Өзүнүн кооз дүйнөсү менен алек болуп ойго батат, кыялданат, кубанса да, кайгырса да баары бир жалгызсырабайт. Ошентип алда суруп жатып, алда качантан берки өзүнө тааныш боектун жытын искей, таттуу уйкуга кирчү. Бул жолу да мастерскоюна киргенден кийин бир күндүн алдына барып, аны канчалык сындагысы келсе да, көңүлгө илинчүк кемчилик таба албай, ошол боюнча анын бетин жаап коюп, кайрадан зериги баштады. Баш аламан чачылган этюдтарга кош көңүл көз чаптыргандан кийин бир жакшы ойдун тузагына илингендей жымың эте кубанып, мастерскоюн түпкүрүн көздөй арыштады. Колуна алкагы алтын менен бууланган портрет урунду. Дыйканбек аны өтө этияттуулук менен ортого алып чыгып, электрдин жарыгы алысыраак да кыйгач чачырагандай кылып жайгаштырды. Анан алкактын бетине жабылган жумшак ак бөздү сыйрып алды да портреттин алдында көпкө чейин дем тартпай кыймылсыз отура берди. Бир топтон кийин оор дем алып, ордунан туруп, терезенин жанына келди. Таң атып келаткан болчу. Жылдыздар суюлуп өчө баштаптыр. Ал терезенин кош канатын кенен ачып, жагымдуу салкын желге жылаңач көкүрөгүн тосуп, кере-кере дем алды да, бир аздан кийин ындыны өчкөн абалда баягы портреттин алдына кайра келип отурду. Портрет Дыйканбектин бүт тилин кайрадан сыйкырлап алды. Ошентип телмирген Дыйканбек үйдүн ичинде ак жарык кирип, электрдин кызыл нуру бүдөмүк тарткыча ордунан козголбоду. Дыйканбекти мынчалык ойго салган кимдин портрети дээрсиздер? Ал портретти Дыйканбек мындан 1 жыл мурда бүткөн. Бирок ошого карабастан портретти көргөзмөлөргө койбой, ал гана эмес ушул кезге чейин аны жакын курбуларынын бири да көрө элек. Алтын алкактын ичинде 30дан ашкан маң кайган сулуу аял отурган. Эмесе окуучуларым, портреттин өңү түсүн жазуудан мурда анын тарыхын айтып берейин. Окуянын учугу илгери, анда Дыйканбектин өзү тал чыбыктай жаш, душманы караманча аз, дүйнөдө кыянатчылык, көрө албастык деген түшүнүктөр менен кабары жок. Өмүрдү чексиз деп түшүнүп, жашоодон көңүлү калбай, ажайган кооз дүйнөнүн сулуулугуна канбай, келечегинин жалаң гана балбылдап жанган таалайды көрүп турган студент кезинен башталат. Ошол жылы ал дипломдук эмгегин коргомок. Профессорлор Дыйканбектин жөндөмдүүлүгүн, тырышчаактыгын жогору баалашып, келечекте андан дурус сүрөтчү чыгаарынан күнөөм санабай калышкан. Анан калса Дыйканбек программа менен эле чектелип калган жок. Ал канчалык көп окуп, көп иштеген сайын дүйнөсү улам кеңей берди. Ан сайын өз күчүнө ого бетер ишенген Дыйканбек каникул күндөрүндө да Татарстандын Шишкин жүргөн чер токойлуу жерлерине чейин жетип, Волга дарыясынын боюндагы не бир кереметтүү сулуулукка канбай, улуу сүрөтчүлөрдүн керемети күчтүү чыгармаларынын оригиналы менен натурасынын ортосунан өзүнчө параллель таап, бирок карапайымдай көрүнгөн улуу сулуулуктун татаал сырларын ачканына кубанат. Жашоо, билим алуу Дыйканбек үчүн кубаныч артынан кубаныч алып келе берди. Дыйканбек Москва алдындагы табияттын жылдын 4 мезгилинде кандай болоорун байкап, улам барганды жакшы көрчү. Бир жолку жекшембиде Дыйканбек эрте туруп, электричкага отурду да Бородино тарапка бет алды. Күн ачык, асман көк-көк болчу.
Бирок баятан бери терезеден көзүн албай келаткан Дыйканбек Бородиного жетпей жарым жолдогу бир кичинекей станцияга поезд токтоор замат бирөө аны этектен кармап калчудай шашкалактап секирип түштү да темир жолдон анча окчун эмес жоон кайыңдын түбүндөгү скамейкага отура калды. Күн мемиреп жылуу тийип турган. Апрель айы аяктап келатканына карабастан дарактар жаңыдан гана бүчүр байлап, токой ичиндеги кар жаңыдан эрий баштаптыр. Кара так айдоолордун кары кеткени менен ой чуңкурдун баары кардын суусуна толуп, түзөңдөр, шалбаалар кургай элек кез болучу. Кээ бир айдоо жерлердин үстүндө тамекинин түтүнүндөй агыш боз буу анча көтөрүлбөй, боору менен жер чийип түтөп тургансыйт. Дыйканбектин бет алдындагы ак кайың менен жашыл карагай аралаш өскөн токойду көзөп өткөн жалгыз аяк жолдон бирин сериндеген адамдар жөө жалаңдап чыга келишет да, азыр эле ээн көрүнгөнсүгөн кичинекей станциянын тегереги кайрадан элге толуп чыгат. Бирок элдин кыжы-кужусу басаңдап, бирде күчөп, поездер бири кетип, бири келип жатса да, Дыйканбек эч нерсеге көңүл бурбай, бет алдын тиктеп тура берди. Жүрөгү дүкүлдөгөн анын жана поездден секирип түшкөнү да бекеринен эмес болчу. Дыйканбектин бет алдында ой дүйнөсүн бүтүндөй бийлеп алган өзүнчө бир кереметтүү картина турган. Ал Саврасовдун кадимки таандар келе баштады деген улуу сүрөтүнүн өзү эле. Анча жоон эмес, катар-катар өскөн теменедей курч тикенектүү кара жыгачтын кылда учуна таандар уя салып, өздөрүнөн башка эч ким менен иши жоктой чарк урунуп жатышты. Шамал уруп, бороон уруп бузулуп калган былтыркы одоно уянын үстүндө бири отурса, бири тумшугу менен куу бутактарды оңдомуш болуп жатат. Таандардын уялары кадимки эле отко тамызгы кылчу жыгачтардын ичке куу бутактарынан жасалыптыр. Бул одоно уялар канча жылдардан бери турганын ким билсин. Сыдырым музда каба, кылайган көк асман, кары чала кетип жаткан алаш албырт жаз баары улуу сүрөтчүнүн мындан бир кылым мурдагы жазганынын куду өзүндөй болчу. Бул жандуу түп нусканы тиктеп, Дыйканбек түшкө чейин отурду да, анан кыялын азгырган бет алдындагы жашыл токойду көздөй кеткен жалгыз аяк жолго түшүп, ал күнү токойдон токой кыдырып жүрүп, күндүн кечтегенин билбей калды. Не бир кучак четкис карагайлардын учу көк челип менсинсе, дагы бир менсинген карагай белинен чорт сыныптыр. Дагы бир жерде түбү менен оңморулуп, эңилчек баскан карагайдын боорунан суу шорголоп агып жатат. Эгиз сымал биринен бирин айырып алгыс ак кайыңдар. Токой ичинде тыйынчычкандар көп экен. Алар Дыйканбекке таң калгандай шуру сымал кара көзүн кадап, бир аз турат да кайра бири-бири менен куушкан боюнча баягы менсинген карагайдын кылда чокусуна чейин көз ачып жумганча жетип барышып, бир заматта көздөн кайын болушат. Балчылдата суулуу кар кечип жүрсөң да, токой ичи жылуу, ырайымдуу, анын чайыр жыттанган абасы, суусу, жылып аккан чытырман бадалдуу колоттору аны койнунан чыгаргысы келбейт. Дыйканбек бир тилке токойдон экинчисине өтүп, кээде колот четинен кооздоп салынган эски жыгач үйлөрдү учуратып, жону башынан бери кара буу чыкканына кайыл боло араң дегенде баягы кичинекей станцияга келди. Күн алда качан батып, станциянын тегереги ээндеп, билет сатуучу кассанын жанында эч ким жок экен. Жерде сакал бүкүр абышка, станциянын тегерегиндеги ыпыр-сыпырларды шашпай шыпырып, эч ким менен иши жок, камырабайт. Дыйканбек эртең мененки өзү отурган скамейкага барып көчүк басты. Чарчагандыктан бутун тарта албай уйкусу келип, муздак шамал жүрүп тургандыктан эртең менен плашчан чыккан Дыйканбек үшүй баштады. Ошол арада эки жолу ал турган станцияга поезд токтобой өтүп кетти. Дыйканбектин оюнда жылуу поезддин ичине кирип, Москвага жеткенче бир аз уктап алуудан башка тилек жок болчу. Анан калса курсагы да ача баштаган. Шуу этип 3-чү поезд өтүп кеткенден кийин Дыйканбектин чындап тынчы кете отурган ордунан турду.
Окчунураакта ал өзүнөн башка дагы бир кыз турганын көрүп, ичинен аны каранып тута эмнеси болсо да ушул жактыкко, бул жерге токтоочу поезддин расписаниясын билер деген кыязда жакыныраак барып сурап калды. Поезд качан келерин билбейсизби? Кыз Дыйканбек жакты карабай жооп берди. Көрүп турбайсызбы? Тигине улам өтүп жатышат. Эмне үчүн токтошпойт? Менимче эми мындан ары поезддер токтобойт. Эмкилери бүт экспресстер. Мен ушул станцияга токтоочу акыркы поездден кечигип калдым. Жакшы эле жетишем дегем, кечигип калдым. Айласы курган Дыйканбек. Анда кантип? Мындан ары экспресс токтоочу станцияга чейин 8 чакырымча бар. Ал станцияга жеткенче экспресстер өзү да жүрбөй калат. Баарын билип туруп, бирок кыздын камырабаган түрүнөн улам Дыйканбек сенден бир айла чыгат го деген кыязда дагы сурады. Анда эмне кылабыз? Же бул жерде мейманкана барбы? Кайдагы мейманкананы айтасыз? Мен болсом мурдагы келген жагымды көздөй кетем. Кыз Дыйканбекти карабастан чын эле кете турган киши баштанып жанындагы кара сумкасын көтөрө берип, бирок ойлонгондой сурап калды. Сиз өзүңүз кайдан келаттыңыз эле? Келген жериңизге кайра баргандан башка арга жок. Мындан кийин поезд болбойт. Менин биякта коно турган жерим да жок. Москвадан атайы келгем. Токой аралап жүрүп кечигип калдым. Кызык, ушундай кезде да токой кыдырат бекен. Кыз ишенбегендей күлүп койду. Азыр токойдун ичиндеги кар жаңыдан ээрий баштады. Же бир козу карын чыккан маал болсочу. Мага ишенбей турасыз го. Чын эле мен кечке чейин токой кыдырып жүрдүм. Менден коркпоңуз, өзүм студентмин, художникмин, деди Дыйканбек. Ал жанынын бардыгынча кызды ишендирүүгө аракеттенгендиктен үнү да дирилдеп кетти. Кыз кебелген жок. Эки ийнин гана бир аз куушуруп, бейгам унчукту. Кызык, мен сизден эмнеге коркот элем? Мен эч кимден коркпойм. Андан көрө өзүңүз коркпосоңуз болду. Эмесе көтөрүңүз мына муну. Азыр биздикине барабыз. Чечкиндүү сүйлөгөн кыз сумкасын Дыйканбекке карматты. Мен эртең түштөн кийинки сменада иштейм. Лекциядан кечиксеңиз сизге эле жаман болот. Эртең бизге лекция болбойт. Бирок эртең баары бир занятиеге барыш керек. 9га чейин жетишем го. Кыз Дыйканбектин алдында бараткан. Ал ошол түз бараткан калыбында кылчайып да койбостон өзүн тааныштырды. Менин атым Нина, фамилиям болсо Бичурина. Азыр кийим ремонттоочу комбинатта иштейм. Оонду бүткөнүмө 3 жыл болду. Атыңыз ким? Дыйканбек? Кыз Дыйканбектин атын шар айтып кеткенине кубанып калды көрүнөт. Анан артына кылчая берип, "Казакстандансызбы?" деди. "Жок, мен кыргызмын. Кыргызстан менен Казакстан коңшу турушат. Үрп адаты, тилдери көп жагынан окшош. Кыргызстанды билем, окуганбыз. Силердин тооңор эң бийик болот, Памирда силердин жердеби?" Памирда Тянь-Шань сыяктуу эң бийик тоолордон. Бирок ал Тажикстанда. Мен окуумду бүтүп баргандан кийин сизди конокко чакырам, Нина. Ошондо биздин жерди көрүп кет. Ат минип алып жайлоого чыгабыз, кымыз ичесиз. Кымыз деген тамак жөнүндө уктуңуз беле? Кымыз ичкен адам эч качан оорубайт. Өзгөчө ал көкүрөк ооруга жакшы. Анысы жакшы экен. Кап, кымыз ичсе апам айыгып кетмек экен. Нина муңайып койду. Апам учук оорудан өлгөн. Өзү врач болчу. Учук оорулууларды дарылоочу поликлиникада иштептир. Анда атам да согушта эле. Байкуш апам өзү ачка жүргөнүнө кайыл болуп, ооруп калышпасын деп бүт тамакты бизге берчү экен. 45-жылы 35 жашында өлдү. Атам ал кезде согуштан келип калган. Биз 2 кыз жетим калдык. Эң улуусу менмин. Сиңдим быйыл 10-чуну бүтөт. Ошондон бери атам үйлөнгөн эмес. Бизди абдан жакшы көрчү. Ооруп калбасын деп бизге майлуу тамакты көп-көп жедирип, өзүнүн колу бир аз бошой калса эле азыркы биз бараткан дачага алып келчү. Азыр биздин дачаны көрөсүң. Ичи суук, бирок сиңдим экөөбүз жыл сайын Крымда болчубуз. Ошентип жүрүп биз дени кардыбыз сак өстүк. Эми карачы мени. Нина төшүн керип койду. Мен опералык артистка болсом деп самайм. Бирок консерваторияга алгачкы жылы өтө албай калдым. Консерваторияга сөзсүз өтөсүң, Нина. Дыйканбек кыздын көңүлүн алгысы келди эле, ал жигиттин сөздөрүнө маани бербегендей күлө сүйлөдү. Күн мурунтан билгендей сен эмне сыган белең. Аяка өтүш абдан кыйын. Ырдагандын баары эле ала бербейт. Бирок мен быйыл дагы бир жолу аракет кылып көрөм. Мектепте окуп жүргөндө кружокко катышчумун.
Үнүмдү уккандардын баары макташчу. Сиңдим быйыл 10-чуну бүтүп иштейт. Мени консерваторияга өт дейт. Эстүү байкушум. Былтыр өткөнгө шарт болгон жок. Сиңдим экөөбүз тең окусак, атамдын пенсиясына кантип жашайт элек. Ошондуктан мен иштеп калдым. Атаң пенсиядабы? Деп сурады Дыйканбек. Нина унчукпай барып анан жооп берди. Атамдын өлгөнүнө 3 жыл болду. Ал согушта жүргөндө эле кызыл жүгүрүк оорусуна чалдыгыптыр. Кийин буту шишип, жүрөк оорусунан баса албай калчу. Политехникалык институтта профессор эле. Азыр сиңдим экөөбүз гана калдык. Кыздын үнү каргылдана түштү. Дыйканбек кыялында кызды сооротмокчу болуп, бирок ылайыктуу сөз таба алган жок. Ошондон кийин кыйлага чейин унчугушпай караңгы токойду аралап жүрүп отурушту. Токойдогу жалгыз аяк жолдун күндүз эриген кары эми анчалык тоң боптур. Жылуу шамал жүрүп жатса керек. Токой шуулдап, бутактар карысынып, жол боюндагы саздактан бакалар чардап жатты. Мынакей токойдун четине чыктык. Биздин дачага чейин аз калды. Чарчадыңбы? Сен бир аз эс ал. Сумканы мен көтөрөйүн, деди Нина. Оор деле эмес экен. Дыйканбек сумканы кызга берген жок. Бирок колу талган ал чунак кыз ичине эмне салып алган, деди. Анын араң баратканын билгендей Нина күлө сүйлөдү. Сумка оор. Мен ошону көтөрүп жеткиче электричка кетип калбадыбы? Көп салып алыптырмын. Сумканын ичи толтура картошка. Андан башка варенье жана туздалган козгарын дагы бар. Курсагың ачкандыр, студент. Баргандан кийин картошка кууруп берем. Мына азыр токойдун чети көрүнөт. Чынымды айтсам, электричкага жетпей калгандан кийин өзүм да жалгыз кеткенден коркуп тургам. Азыр дачалар ээн. Кароолчу чалдан башка эч ким жок. Бирок анын үйү биздин дачадан алыс. Тигине дачалар көрүндү. Жетип калдык. Кыздын шар мүнөзү Дыйканбекке жакты. Алар айдынга чыккандан кийин бүлбүлдөгөн каралжын кичинекей үйлөр көрүндү. Сыдырым шамал жүрүп туруптур. Жылдыздар жымыңдап, асман ачык. Көктү бир сыйра тиктеп алган Дыйканбек жылдыздар бардык жерде окшош деп ойлонду. Негедир ушул тапта Нина анын качанкы бир таанышындай жүрөгүнө жакын көрүнүп кетти. Ошол түнү Дыйканбек менен Нина бир топко чейин укташкан жок. Нина картошка арчыганга киришкенде Дыйканбек сарайдагы кургак отундан алып келип от тамызууга киришти. Кышы менен от жагылбаган эски жыгач үйдүн ичи абдан эле суук болчу. Бирок жөө басып келишкендиктен алар үйдүн сууктугун сезишкен жок. Дыйканбек отту бир заматта тамызды. Кургак кайың дуулдап, чатырап күйүп чыкканда үйдүн ичи чайыр жыттана көңүлдүү боло түштү. Көмүч казандагы түтөй баштаган ысык майга картошканы салып, капкагын жапкандан кийин экөө кудуктан суу алып келишти да, жыттуу буу чыккан картошканы кезегинде аралаштырып коюп, Нина тартынбай ырдай баштады. Ал орус элдик ырлары менен сыган романстарынан биринен сала бирин созуп, анан белгилүү опералык арияларга өттү. Нинанын үнүнөн улам терезелер титиреп жаткансыды. Бийик, уккулуктуу обон жаш кыздын али жетиле элек көкүрөгүн титиретип, ан сайын оргуштап атылып жаткан тоо булагына окшоду. Нинанын үнү али профессионализмдин эрежесине баш ийе элек, табияттын өзүндөй жөнөкөй, кооз болчу. Кыз көбүнчө белгилүү опералык ырчыларды тууроо менен алек болуп жаткандыгын Дыйканбектин сокур сезими күн мурунтан баамдаса да, ал Нинадан көзүн албай, бул керемети күчтүү обонду уккан сайын бүткөн бою чымырай берди. Дыйканбек опералык спектакльдерде аз болчу. Ошол себептенби ал радио аркылуу арияларды уккан сайын кандайдыр бир жасалмалуулукту сезчү. Бирок бул жолу Нинанын үнү өзүнчө жагымдуу таасир калтырды. Нина сулуу деп айтарлык эмес. Жайык төш, москоол кыз экен. Бирок ал келечекте өзгөрүлүп сулуу болуп кетээрин Дыйканбек билген жок. Бир өрүм күрөң саргыч олоң чачын көкүрөктөн ашыра таштап коюп, эртеңки тагдыры жалаң гана Дыйканбектин колунда тургандай чын пейили менен берилип ырдаган сайын, Нинанын узун кирпиктүү каралжын көзү жигиттен өтүп, жүзү улам ажарланып турду. Бир маалда ал ырын дароо токтотуп, ысык буу чыккан көмүч казанды экөө отурган столдун ортосуна койду да, ачык отуруп уккан ырың анчалык көңүлгө жетпейт. Биринчи кезекте курсактын камын көр. Сүйүү менен ырга андан кийин кезек өзү эле келет, дечү атам.
Кан эмесе, Дыйканбек, картошкадан ал. Эрте турушубуз керек. Алар унчугушпай тамактана башташты. Бир маалда кыз Дыйканбектин алдында актангандай күлүп койду. Көптөн бери чоочун адамдын алдында ырдай элек болчумун. Эми бир жолукканыбыздабы сага мындан ары да жакшы ырдап берем. Чынымды айтайын, сенин алдыңда бир аз сүрдөп калдым. Бир туугандарча божурашкан эки жаш дагы бир 10 жылдан ашык мезгил өткөндөн кийин кайрадан жолугушуп, ошондо алар мына ушул коломтонун четинде отурган сонун учурларын эстей, көздөрүнөн жаш кылгыраарын кайдан билишсин. Кийин Дыйканбек институтту бүтүп кеткенче алар кезегинде жолуга да калышчу. Жолугушкан сайын жигиттин жүзү азыраак албыра түшсө да, ал Нинага карата жүрөк дегдеткен сезимди башынан өткөргөн жок. Дыйканбекти ал кезде махабат маселесине алганда башка студенттерден өзгөчөлөнгөн мерес деп айтсак жарашпас. Кайра ал кыз жандуу, кыз затына тез ашык болуп, бирок кумарлануусу самындын көбүгүндөй тез өчкөн ышкыбоз жигиттерден болчу. Ошо ышкыбоздугуна карабастан анда ал Нинага ашык болгон эмес. Нинанын Дыйканбекти жактырып жүргөнү да бизге белгисиз. Бирок Дыйканбектин айтканын эки кылбай, жолугушууга чыкканы менен ал кыз затына таандык сыпайкерчилик кылдыбы, айтор сыр алдырбаган. Жай айларынын бири ысык күнүндө Дыйканбек дипломдук темасына даярдык көрүш үчүн Кыргызстанга жөнөгөнү жатып, коштошо кетейин деген максат менен кечкурун Нинанын үйүнө телефон чалды. Анан калса каникул мезгили болгондуктан жатаканада эч ким жок, ээн эле. Ошондуктан Дыйканбек бир жагынан соодасы түгөнгөн алып сатар сыяктуу зеригип да отурган. Нина кубанып, жагалданып сүйлөп жатты. Дыйканбек, бул сенби? Кудай жалгагыр, ырас телефон чалбадыңбы? Жүрөгүм көкүрөгүмө батпай, араң чыдап отургам. Аз болгондо көкүрөгүмдү жаратып, терезеден ары сыртка чыгып кетмек. Түшүнүп жатасыңбы? Бүгүн мендей бактылуу эч киши жоктур. Студент болушуң менен дебейсиңби? Жок, угуп турсаң, мен али студент боло элекмин. Бирок консерваторияга өтүш үчүн бир өбөлгө болуп калды. Угуп атасыңбы? Өзүм айтып берейин. Бүгүнкү комиссияга менин үнүм жагып калыптыр. Бирок консерваторияда окуш үчүн менин даярдыгым аз дешет. Ошондуктан алар мага вокал боюнча педагог бекитип беришип, даярдоо курсуна алмак болушту. Эгерде мен бир жылдын ичинде алардын талабын өздөштүрүп кетсем, келээрки жылы студент болуп калышым мүмкүн. Буга эмне дейсиң, кымбаттуум? Азыр биздикине кел, калган сөздү үйдөн сүйлөшөбүз. Бүгүн менин кучагыма силердин тоолор да сый чудай. Дыйканбек, тезирээк кел. Ал күнү Дыйканбек менен Нина дачаны көздөй жөнөштү. Поездде келатышканда Нинанын сөзү түгөнбөй, ал бирде себепсиз каткара күлүп көзүнөн от жанса, кээде аппак колу менен Дыйканбектин түндө кара чачын уйпалап жиберип, бул таалайлуу эки жашты сыртынан байкагандар оюнга, ашыктыкка тойбой турган, жаңыдан баш кошкон кези болсо керек деп ойлошту. Алар дачага келишкенде күүгүм кирип калган. Дыйканбек колундагы коюу, кызыл вино, колбаса жана башка тамак ашы калган сумкасын Нинага карматып, өзү адатынча дачанын тегерене басып кетти. Дыйканбек бул эски жыгач үйдүн эшигинин алдындагы кыркка тизилген жоон ак кайыңдарды жакшы көрө турган. Мен сиңген сулуу кайыңдардын жалбырактары дирилдейт. Дыйканбек адатынча кайыңдын жумуру денесине бетин акырын тийгизди. Анын кабыгы муз сыяктуу жылмакай болгону менен кыздын колундай жылуу, жандуу эле. Ушул кезде кайыңдын бутагынын арасынан таранчылар чыр-чыр этишип, алар жыгач үйдүн коңулдарындагы уяларына конгонго жүрөктөрү даабай жатты. Кечке ысык деген күндүн илеби кайтканы менен түн али жылуу жана нымдуу эле. Агыш боз жалган чексиз кең асмандан бирин-серин жылдыздар бүлбүлдөп, түн коюуланбай каз катар тигилген жыгач үйлөрдүн бет алдындагы чөбү жаңы чабылган кууш тилкеден ары жашыл токойдун да өңөөчү элек кез болчу. Чабындулуу тилкенин баш жагындагы тосулган көлмөдөн бири-бирине өчүшкөндөй бакалар чардап жатышты. Көлмөнүн тегерегин жашыл балырлар чайып, суусу муздак, түбү терең боло турган. Дем алыш күндөрү анын тегерегинде адамдар батпай кетет. Кечкисин кайрмактарын сууга ыргытып коюшуп, ар кайсы жерде кыймылдабай үңкүйүп отурган балыкчылардан жол тийбейт. Бүгүн жөнөкөй күндөрдүн бири болгондуктан
көлмөнүн тегереги ээн-деп бейкутчулук өкүм сүрүп тургансып көрүнсө да, ар кайсы дачалардын эшигинин алдынан от жылт этет, кобур үндөр чыгат. Булар неберелери менен дачада такай жашоочу карылар. Дыйканбек мурдагысындай эле көктү тиктеп, айланага кулак салгансып, баягы сулуу кайыңдардын арасында турганда жанына басып келген Нина колун ийнине кое кулагына акырын шыбырады. Дыйканбек, карачы, эмне деген түн бул? Кел, андан көрө үйгө кирип тамактанып алып, токой четине басып келебиз. Кана, эмне дейсиң, Дыйканбек? Нина Дыйканбектин кулагынан акырын тартты. Дыйканбек ийнине арта салынган кыздын жылуу колун алып, анын жумшак алаканын жаагына басты да: Нина, ушундай көрктүү түндө кайсы адам үйдө отурат? Мен бала чакта ушундай жайдын түнүндө жаңы чабылган чөптүн үстүнө чыгып алып, асманды тиктеп отурганды жакшы көрчүмүн. Андан көрө жүрү Нина, тетигил чөмөлөнүн үстүнө отуруп алып, өмүр жөнүндө кыялданабыз. Тамакты да ошол жерден ичебиз. Жүрү кеттик. Чиркей көп ал жерде. Экөөбүздөн эч нерсе калтырбай жеп алышпасын. Анан эртең менен эл биздин скелетибизди гана табат. Нина Викторовна, сенин апакай жүзүңдү бир чиркейге тиштетсем мурдумду кесип берейин. Анан калса ал жер ачык. Бир аздан кийин шамал жүрүп чиркейден айдап кетет. Чиркей ар дайым жапыз учат. Карасаң, чөмөлө бийик экен. Макул болгондугун билдирген Нина Дыйканбекке эркелегендей сүйлөдү. Кыргыздын баары сендей көк болобу? Болуптур. Үйгө кирип тамак ашты көтөргөнгө жардам бер. Алдыга салгандай одеялды алыш керек. Сторож экөөбүздү чөмөлөнүн үстүнөн көрсө, чал аябагандай ачуулуу. Чөмөлөнүн үстүндө отурганыбызда ырдап бер деп өтүнчү болбо. Чалдын сырын мен да билем, Нина. Ага 100 граммга вино куюп берсең, жаагы жап болот. Дыйканбек айткандай, сыдырым жүрүп тургандыктанбы, чөмөлөнүн үстүндө чиркей анча жок экен. Күнгө какшый түшкөн жаңы чабылган чөптүн жыты каңыл жарын өрдөп, Дыйканбектин көңүлү ого бетер ачылды. Чексиз, түпсүз бийик асмандан жылдыздар бажырайып, туш-туштан бака чардап, ал өзүн Сары өзөндүн талаасында жаткандай сезип, жүрөгү ээлирген Дыйканбек вино куюлган стаканды кармаган колун жогору серпип, акырын унчукту. Консерваторияга өтөт деген ушул, Нина. Жеңишиң кут болсун. Ушул винону сенин келечекте даңкың таш жарган артистка болушуң үчүн ичем. Кана, көтөрөлүк. Буттарын чөмүлөгө катып, ийиндерин тийиштиришкен эки жаш чын эле келечек жөнүндө кыялданышып, вино ичип жатышты. Алардын алдыларында айкын, даңгыр жол. Санааларында болсо таалайлуу болуудан бөлөк ой жок. Нинанын ишенимдүү, ары романтикалуу үнү угулду. Анын сөзү ооз учунан чыкпастан көкүрөгүн титиретип, көөдөндү өрдөп чыгып жаткансыды. Оюнда кир турбаган таза кыздын мүнөзүндөгү дагы бир өзгөчөлүк, ал кыштакта чоңойгонсуп, кыймылдашы олдуксон, кыялы карапайым эле. Дыйканбекке кыздын тез, ишенчээк жана байоо мүнөзү жакчу. Качандыр бир кезде жашаган актриса аял артисттер жөнүндө минтип айтканын окугам, деди Нина. Анын пикири боюнча артисттердин даңкы түтүн сыяктуу имиш. Мындайча айтканда, артисттин даңкы өзү менен кошо жашап, ал өлгөндөн кийин түтүн сыяктуу ис калтырбайт имиш. Мунун канчалык чындыгы бар экенин териштиргим келбейт. Мүмкүн ошол актриса тууралуу айткандыр. Чындыгында эле мыкты жазуучу, композитор менен художниктин жөнү бир башка. Ал эми алардын өмүрү чыгармасында калат. Чыгармасы менен кошо жашайт. Менин сага тилегеним, Дыйканбек, чоң художник болуп, мезгилдин сынынан өтө турган чыгарма жарат. Мен сага ишенем. Жакшы чыгарма көңүлү таза адамдардын колунан гана келет. Мен ишенип турам. Дагы бир 5 жылдан кийин Дыйканбек Абдиевдин Москвада персоналдуу көргөзмөсү ачылат. Ошондо сенин сүрөттөрүңдүн алдынан эл үзүлбөсүн. Ушул тосту сенин келечегиң үчүн ичем, Дыйканбек. Дыйканбек виносун түгөтө ичти да, анан колун акырын Нинанын ийнине койду. Жакшы тилегиң үчүн рахмат. Эгерде менден чындап жакшы сүрөтчү чыкса, анда персоналдуу көргөзмөм Москвада дагы бир 15 жылдан кийин ачылат. Ага чейин издениш керек. Ошондо мен 40тан чамалап жетилген куракта болом. Сенин жайың болсо башкачараак, Нина. Менин оюмча артисттер үчүн атак даңк эрте келет. Алардын өмүрү жазгы кирген суудай күрдөөлдүү, мазмундуу болот.
Андан көрө билип кой, сен айткан актриса жаңылышат. Биздин доордук артисттердин даңкы кылымдарга калат. Сен айткан актриса коомдун өсүү жолун баамдай алган эмес. Кино, телевидение, радиого окшогон массалык коммуникациялардын мүмкүнчүлүгүн өзүң жакшы билесиң. Ошолор артисттердин тарыхта изин гана эмес, өзүн бүт калтырат. Ал жагынан чочубай эле кой. Дагы бир 8 жылдан кийин сен атагың таш жарган артистка болосуң. Афишалардан атың көрүнөр замат сен катышкан спектакльдерге эл оңой менен билет таппай жан алекетке түшөт. Сахнадан көрүнөрүң менен отургандар алакандары өрттөнгөнчө кол чабышып, спектакльдин аягында да сени көпкө чейин кетиришпей, кучагың гүлгө толот. Кээ бир өткүр бозуландар кулистин ары жагындагы сенин гримденүүчү бөлмөңө чейин кирип барышып, автограф алганга үлгүрүшөт. Бактыга тунган Нина ар күнү тынч уктап, түшүндө такай гүл сунган сулуу жигиттерди көрөт. Анда сен мени капарыңа да алып койбой, унутуп таштаган кезиң болот. Биз жаныңа баруудан айбыгып, бирок сен катышкан спектакльдердин биринде калтырбай, ичибизден күйүп, ичибизден тынып жүрө беребиз. Дыйканбекти аркага чаап, Нина чалкалай түшүп каткырып калды. Койчу, Дыйканбек, фантазияң укмуштура. Көктөгү жылдыздарды менин таман алдыма коюп койдуң. Чыныңды айтчы, сыгандан тууганың жок беле? Дыйканбек күлбөй туруп сөзүн улады. Угуптур, Ниночка. Дагы айтайын дегеним бар. Ошентип ичтен сызып жүргөн мен бир күнү эртең мененки жаңы чыккан гезетти алып, жогорку советтин указын окуйм. Анда Бичурина Нинага эл артисткасы деген ардактуу наам берүү жөнүндөгү указ бар экен. Ошол күнү жүрөгү алып учкан Абдиев жалгыз отуруп коньяк ичет да кечки саат 11 спектакль аяктагандан кийин үйүңө телефон чалат. Нина Викторовна, сизди ардактуу сыйлыгыңыз менен куттуктайм, дейт. Каргылданган үндү уккан Нина өзүнүн көптөгөн талапкерлеринин бири деп ойлоп, рахмат сизге. Сиз өзүңүз кимсиз? Дейт. Абдиев минтип жооп берет. Сиз мени унутуп калсаңыз керек. Бул качандыр бир кезде сиздин келечекти алдын ала айткан сыган. Мен сизди ийгилигиңиз үчүн жалгыз отуруп алып, коньяк ичип атам, дейт. Ырас, мен анда караманча эле сенин эсиңен чыгып кеткем. Ошондуктан сен кебелбей туруп, менин тааныш сыганым жок, экинчи жолу минтип тамаша кылбай жүрүңүз, деп трубканы коюп коесуз. Ушул сөзүңүз биз үчүн пароль болсун, Дыйканбек. Келечегиңди алдын ала билген сыган. Сөз эмес бекен. Ошондо чын эле телефон чал, Дыйканбек. Сөзсүз жанагы айткандарыңды кайтала. Кызык, ошондой болсочу. Кыз Дыйканбектин сөзүнө жаш балача ишенип кетти. Дыйканбек, ошондо сөзсүз телефон чал. Макулбу? Сени унутпай калайын. Телефон чаласыңбы? Нинанын тез ишенгенине Дыйканбек ичинен ыраазы болуп: Ниночка, ошондо элеби? Үйүңө сөзсүз телефон чалам. Айткандарымды жакшылап эсиңе түйүп кой, макулбу? Деп кыздын чачынан сылап койду. Эреркей түшкөн Нина Дыйканбекке акырын ыктай берип жалооруду. Мен үшүп кеттим, Дыйканбек. Үйгө киреликчи. Жылдыздар толуп, түн ортосу болуп калгандыктан Дыйканбектин өзү да чыйрыга баштаган. Экөө чөмөлөнүн үстүнөн түшкөндөн кийин Нина таарынгандай Дыйканбекти жеңден тартты. Мени бир жолу өөп койсоң боло, Дыйканбек. Бүгүн менин туулган күнүм эмеспи? Дыйканбек дароо Нинаны өзүнө олдоксон имере тартты да, анын жумшак ууртуна акырын эрдин тийгизип баратып, кайра кыздын көзүнөн этияттык менен сүйдү. Ошол замат Нина кичине кетенчиктей берип, нааразы болуп койду. Бекер кылдың, Дыйканбек. Кыздын көзүнөн өбүүгө болбойт. Анда эмне болорун билесиңби? Биздин элдин салты боюнча жигит кыздын көзүнөн өпсө, ал кыздын келечегинде бактылуу болсун дегени. Анан калса кызды көзүнөн өбүү бир тууганчылыктын белгиси эмеспи? Кызык, ошондой эле болсунчу. Бизче эркекки көзүнөн өптүргөн кыз күйөөдөн бактысыз болуп калат дешет. Эгерде аял киши эркекке көзүнөн өптүрсө, ал күйөөсүн көп жазгырат имиш. Койчу ошонун баарын, биз эмне динчил адамдардан белек, деп Нина басып баратып, кайрадан каткырып калды. Нина жерге түшкөндөн кийин Дыйканбекти акырын колтуктай илгери карай жай кадам таштады. Керилген асманда сансыз жылдыздар бажырайып, караңгы, салкын түндүн койнунан бакалар чардай, эмнегедир айлана балыр жыттангансып, жашыл токойдун ичинен куштар чукурана,
алыстан кар сете сынган куу бутактын добушу угула калып жатты. Үйгө киришкенден кийин да алар бир окумга чейин сүйлөшүп жатып, анан таттуу уйкунун кучагына кетишкен. Ойлонгонундай эле 1 жылдан кийин Нина консерваторияга кабыл алынды. Дыйканбек болсо кийинки жылы институтту бүтүрүп, Кыргызстанга кеткен боюнча Нина экөөнүн байланышы караманча үзүлүп, экөө бири-бирин эстен чыгарып коюшкан болчу.